Мен эми комитеттин жыйында деле айткам. КТРКнын бүгүнкү күндөгү байкоочу кеңеши бул КТРКнын бүгүнкү күндөгү чайкоочу кеңешине айланып калгансыңар да. Силер башкарган орган болбой эле башкатырган орган болгонсуңар. Эч бир аракет кылган жоксуңар. Баарын байкап турдуңар, бирок отуруп башыңарды чайкап турдуңар да. Мен депутат катары ушул байкоочу кеңешке добуш бергениңе арданам. Андыктан добушумду кайта чакыртып алам. Силер тарын кетсеңер деле, таркап кетсеңер деле тарынган арас болот да. Илимдин ишиндеги ийгиликтери көп эле болду, бирок кемчиликтер деле кем болгон жок. Бирок силер бирин да байкаган жоксуңар. Байкоочу кеңеш силер үлгү боло алган жоксуңар, КТРК күзгү боло алган жок. Коомчулуктун бүгүнкү биринчи каналга берген баасы ушундай. Будан уялбай эле койгула. Мына Кубат Болотканов, сиз КТРКда да иштегенсиз, байкоочу кеңеште атат. Сиз ушул отчетко макулсузбу? Өзүңөрдүн берген отчетуңарга. Отчетуңарды карап көрдүм да. 3төн бири өзүңөрдүн өмүр баяныңар. 3төн бири илимдин маалымат отчет. Анан 3төн бири силердики. Шестаков актуальный разговор көрсөтүүсүнөн түз эфирге чыкты, Айбек Карма биринчи түз эфирге чыкты. Ушундай отчет болобу? Бир жылда 60 арыз түштүр. 12 айга бөлсөк 5тен арыз карадыңар. Демек силерге элдин ишеними арбын. Туурабы? Алкышыңардан да каргышыңар калың экен да. Анан кантип иштейсиңер? КТРК чыдаш керек, байкоочу кеңеш силер бир дагы мындай бир коомчулукта бир жоопкерчиликти алып көрсөтүп берген жоксуңар да. Илимбек силердин ишин көзөмөлдөө, Илимбек силердин ишиңерди көзөмөлдөө алып турду. Жете эле эме байкоочу кеңеш даже бир комитетте бир жылдан бери бир маселени алып чыккан жоксуңар. Айтыңызчы Кубат Болотканов. Мен жана да айткам, дагы кайталаш керек болуп атыр Келчинбекович. Отчетуңарды бул жерде мындай да, ошол эле отчетту берди Азамат Болгонбаевди айтып атпайбы, онлайн түрүндө эле телефондон эле өткөрүп кетебиз деген аракет болуп. Анан ошонун тегерегинде бир топ байкоочу кеңеште ызы чуу болуп атып, анан кийинки жумада барып, анан кийин байкоочу кеңеш силер да санарып кетип кеткенсиңер, отчетту ушундай берип, онлайн менен берип. Эми ал жерде эң биринчиден кворум жок эле жүргөн керек болсо. Анан ошондой чатактар менен эле келаттык. Жанагы дагы бир нерсени баса белгилеп коюш керек да. Мисалы үчүн биз могу 17-жылдын отчетун берип атпайлы, 17-жыл боюнча. 17-жылдын башынан аягына чейин эле биз ушу каршылашып, тирешип, жанагынтип эле бири-бирибиз менен пикир келишпестиктер менен келдик. Анан мисалы мен могул жердеги көпчүлүгүңүздөрдүн айтып атканыңыздарга мен макулмун. Жанагы Каныбек Капашевдин суроосунан кийин тарап кеткенге, кетип калганга даярсыңбы дегенге даярмын деп атканымдын дагы себеби ошол. Себеп дегенде байкоочу кеңештин мүчөлөрү өзүңүздөр билесиздер 5 киши президенттен келет, ошолго ылыктаган партиялардан келгендер бар. Керек болсо кворум кылып чогулта албай, кайсы бир маселени кароого таптакыр шарты жок болуп отуруп эле ушул күнгө келдик. Анан берде бүт жалпы байкоочу кеңештегилердин бардыгы бир ойдо, бир көз карашта ушинтип келдиңер дегенге мен макул эмесмин. Ар кимибиз өзүбүздүн оюбуз менен келдик. Мисалы бүгүнкү отчет бул Жыпар Жекшеевичтин отчету. Силердики эмеспи? Меники эмес бул. Рахмат, жана Ала Тоо маалымат программасынан Чынара Капара соттон утуп келсе дагы, аны Ала Тоо маалымат программасынан эмес, Ала Тоо аянтына чыгарып коюпсуңар. Анан силерге кайрылган экен. Эмне чара көрдүңөр? Байкоочу кеңеш. Мен Чынара Капарованын дагы, Көкүл Арипова, Кубан Атабековде мыкты кызматкерлер менен өзүм иштешкен убагында. Ошон үчүн ар бирөөнүн кеткени боюнча дагы мен байкоочу кеңеште да ушул аталгандар боюнча сөз да кылгам. Аларга колубуздан келген колдоону кылып эле келгенбиз. Бирок көбүнчө баягы сот тарабынан сотко беришип, анан ошол өздөрү жеңдик деп Капаров айтып атат. Менин оюмча ал жакын арада кайра өзүнүн ишине киришсе керек.